Достор, сөз таануу көрсөтүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Атам замандан бери эле жылкы баласы адамдын эң ишеничтүү жан жолдошу катары болуп келген. Эчен деген акындар жылкы жөнүндө ыр жазган. Жылкы жөнүндө сонун сүрөттөр тартылып, көркөм келбети келишкен, ыргыштаган аттар жөнүндө китептер жазылган. А бирок достор, жылкынын журмалы кандай болот? Жартак, чынкөр деген эмне? Чакчы деген ким, билесизби? Анда сөз таануу көрсөтүүсү мына ушул суроолорго жооп берет. Жылкы кыялына, басыгына, сынына, жашына жана түсүнө карап бөлүнөт. Алардын ар бирине өзүнчө токтололу. Кыялына карата бөлүнүшү. Журмал. Ат мыктысы, жүрүшү мыкты, алыскы жолго мингенге тынч жылкы журмал деп аталат. Чарс азоо чалыш, кыялы чатак, чакчаңдап турган атты чарс деп аташат. Жылкыны кыялына жараша чынкөр деп да аташат. Мындай жылкылар чөптү аз жейт, чөп башылап чалат, тандап жейт. Ошондуктан арык көрүнүп ичке болот, кабыргасы саналып турат. Мындан сырткары, жалгыздап ээндеп оттогон, башка жылкыны сүйбөгөн, өзүнө жолотпой артына салган жылкыны какбаш деп аташат. Мына кызык. Жатак. Жоош, кабелтең, кашка жылкылар жатак деп аталат. Жалакай. Жылкынын жукасы, бат арыктайт. Төгөтү жакшы болсо бат семирет. Басканы тың, мингенге ылайыгы жок жылкылар жалакай деп аталат. Кийинки качкы. Мындай аттарды ээр качкы дешет. Колдон бир аз бошонсо эле карматпайт. Ээсин ээн талага таштап кетет. Аны откозгондо чылбырды колдон чыгарбоо керек. Мына ушундай кыялдагы жылкылар качкы деп аталат. Тиштээк. Мингизбей чунаңдайт. Бала бакыраны жолотпогон жылкылар тиштээк деп аталат. Эми достор, жылкынын асылдыгына жараша бөлүнүшүн айтып беребиз. Алгач, тулпар. Эпостордо жана эл оозунда айтылышы боюнча жылкынын алды болгон. Мындайча айтканда эң мыктысы. Тулпар суу ичмейинче башкасы башын салган эмес. Кишиден жалтанбаган, сырттан мүнөзү болгон. Арыбаган, талбаган асылдыгы менен бааланган. Мына ушундай жылкылар тулпар деп аталган. Буудан. Күлүк, күчтүү, жол билген, ээсин таштабаган жылкы буудан деп аталат. Дулдул. Жылкынын күчтүүсү, чыдамкайы, туяктары чоң болуп, 6 айлык жолго да арыбас деп сыпатталат. Ал эми жорго жылка бир калыптагы майда жүрүшү менен айырмаланып, ошол жүрүшүнөн жанбаган ат, соорусунда суу чайып албаган жорго деп эң мыктысын айтышкан. Жылкыны билген кишилер. Ар бир кыргыз эле мал киндиктүү болуп, жылкы менен катарлаш, сапарлаш болсо да, жылкыга өмүрүн арнаган өзгөчө кишилер болгон. Салттуу билимдердин өзөгү канында уюган мындай адамдар жылкынын багын, табын билген, асылдыгын билген. Анда алардын аталыштары төмөндө. Сынчы. Жылкынын асылдык белгилерин билип, бир көргөндө айырмалап, кемчилигин, артыкчылыгын баамдап, сынына жеткен киши бул сынчы деп аталган. Салттуу билимдердин эң барктууларынын бири сынчы деп аталган. Мындай касиети бар кишилерди алыстан алдырып, кыйыр кездирип издетишкен. Бул нерсе жумуктордо дагы, эпостордо дагы таамай айтылат. Саяпкер. Асыл сапаттуу жылкыларды бапестеп таптап, аздектеп багып отуруп, күлүк болсо күлүктүгүнө, жорго болсо жорголугуна, тулпар болсо тулпарлыгына жеткире билген киши саяпкер деп аталган. Сынчы сынын билсе, саяпкер жылкынын табын билген. Чакчы. Күлүктөр чабыларда, жорго салынарда ар бирине көз салып, кимиси канчанча чыгып келерин билип айткан. Күчтүү чакчылар 15-сине чейин жаңылбай айткандыгы санжыралык маалыматтарда белгиленип келет. Достор, эгерде байкай турган болсок, бизде, кишилерде дагы жылкыларда кезиккен мүнөздөр, кыял жоруктар кезигет эмеспи? Мына ошондуктан дагы жылкы мүнөз деп атап коюшат. Кыргыз элинин сыймыгы болгон Манас эпосунда көнүргөн сөздөрдүн бардык түрүн кезиктирүүгө болот. Дабан. Бийик ашуу дегенди түшүндүрөт. Кыргыз тилинде дабан сөзү ашуу, кыя, бел деген сөздөргө салыштырганда сейрегирээк колдонулат. Түрк тилдеринин этимологиялык сөздүгүндө, уйгур тилинин таранчы диалектисинде даба, адабий тилинде дава, тоону ашуу этиши бар экендигине таянып, дабан сөзү түрк тилдеринде монгол тилдеринен кабыл алынган деген ой айтылат.
Колок. Биринчи мааниси жаанын огу, экинчи мааниси эби сыны жок олдоксон жүрүү, басуу дегенди түшүндүрөт. Ал эми үчүнчү маанисинде бош, бекер жүрүү, иш кылбоо дегенди туюндурат. Колок атып жаа тартса, аялда мындай баатыр жок. Тоголок молдо. Тулум, узун чач. Эркектердин артын карай өрүлгөн төбө чачы тулум деп аталган. Кээде айдар көкүл маанисинде да айтылат. Аргам жыдай чубалган айдар тулум чачы бар. Манас эпосунан. Буулум, кымбат баалуу кездеменин бир түрү. Буурулду минип тердеткен, буулумду кийип кирдеткен. Токтогул. Барча буулум дүрүйө, баасы кыйын дүнүйө. Сагынбай Орозбаков. Буулум да бар, бута бар, дейдил деден 80 000. Кызылдан кымкап жуда бар, зариса бар, буда бар. Сагынбай Орозбаков. Эпосто өтө баалуу, сейрек кездешүүчү кездеме катары Каныкейдин Сарамжалы деген окуяда буулумдун шымга ичтелгени айтылат. Ал эми Каныкей бурулду берчи минейин, Каныкей буулумду берчи кийейин деген саптар ошол кездемеден тигилген кийим да буулум деп аталарын айгинелейт. Инже эпосто кымбат баалуу таштын аты. Кыргыз лексикасына тарыхый маданий карым-катнаштардын негизинде Кытай тилинен кирген. Инжиден сайып тиш кылып, жыргаччудай иш кылып, инжи тиштүү кыйгач каш, тамагынан көрүнгөн кара мейиз жуткан аш. Элери. Инжу маржан шурумду, жарыя кылып мунумду. Семетей. Жеке сан. Биринчи мааниси эпосто баатырлардын кооздолуп жасалган өтүгө. Жеке сан бутта чой коюп, желектүү найза кой коюп деген саптар кезигет. Ал эми жеке сан сөзүнүн кийинки мааниси кербен баштаган атан төөгө тагылган коңгуроо дагы жеке сан деп аталат. Коңгуроолу каранар, колго көчү барабар. Ошондой эле жеке сан кыргыздарда музыкалык аспап милдетин да аткарган. Же билгеси жер чийип, жеке саны баш жарып. Мындай аспаптар октавага күүлөнгөн, көлөмүн чоңойтуп, үнүн төмөндөтүүгө, кичирейтүү менен бийиктетүүгө жараган. Заңгар. Түрү суук, эбегейсиз зор, абдан чоң, кээде өңү кара адам деген мааниде колдонулат. Олуя чал карады, кайдан чыккан заңгар деп, Манас эпосунан. Заңгар сөзү кээде аялдарга карата айтылат, тилдөө, кордоо максатында айтылуучу сөз катары кезигет. Кие, чөп, көк чөп дегенде түшүндүрөт. Экинчи маанисинде кээде жалпы эле өсүмдүк, жерден өнүп чыккан маанисинде дагы айтыла берет. Жерден кие чыгар деп, мына ушундай саптар Манас эпосунда кезигет. Жекеден бөлөк кие жок. Манас эпосу Сагынбай Орозбаков. Толуп жаткан киени тоо кийиктер издеген. Тоголок молдо. Мар. Жылан дегенде түшүндүрөт. Чөлдө жүргөн кулан бар, урун мар деп аталат. Уча турган жылан бар. Манас эпосунан. Жарышта мелдеште чыгып келгендеги белгиленүүчү акыркы чек мар деп аталат. Марага кадимкидей тизгин кагышып келесиңер. Бейшеналиев. Тиктөө. Мар сөзүнүн кийинки мааниси тиктөө, көз айрыбай кароо, мадала тиктөө дегенде түшүндүрөт. Качыруучу жолборсой марап турган сен кимсиң? Манас эпосунан. Оолат. Тукум, уруу, урук, журт дегенде түшүндүрөт. Оолаты кыргыз улуу журт. Манас эпосунан. Кашка. Биринчи мааниси малдын же башка айбандардын маңдайындагы ак тилке кашка деп аталат. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Ал ат жерде кашка. Жантөшев. Экинчи маанисинде чачы жок, жылмакай, кашка баш деп айтылат. Үчүнчү маанисинде таза, тунук дегенде тоюндурат. Булактын көк кашка суусунан алып көчтү көздөй жөнөйт. Таштемиров. Товурчак. Жылкы тукумунун бир түрү. Келишкен мыкты ат, жогу минилүүчү мыкты атты товурчак деп аташат. Мара бир аз узагыраак болгондо көк товурчак басып кетмек. Каимов. Товурчак минип артынан куулсаң келбейт балалык. Токтогул. Карагайдын сырткы кабырчык менен капталган сүйрүсүнөн келген ашы да товурчак деп аталат. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Эң жоош деген Сатайда туура 3 рет этегин товурчак менен толтурду. Сыдыкбеков. Жуудурук.
Кыргыз тилинде жуудурук сөзү муштум сөзүнүн ордуна колдонулат, бирок өтө сейрек. Көбүнчө анын жуудуруктай деген салыштыруу формасы пайдаланылып, кичинекей же начар көрүнүштөгү нерсеге карата айтылат. Мисалы, жуудуруктай болгон, жуудуруктай бала жана башка. Бул сөз түрк тилдерине эки түрдүү формада тараган. Батыш жактагы түрк тилдеринин көбүндө Турция, түркмөн, Азербайжан, Ногой, Карайым жана башка жакта юмурук түрү тараса, чыгыш жактагы түрк тилдеринде жуудурук түрү жайылган. Байыркы түрк тилинде юдурук түрү белгилүү болгон. Мынакей достор, бүгүнкү берүүбүздө жылкынын аталыштары менен биргеликте жылкы тууралуу маалыматтарга дагы ээ болдук. Жана ошондой эле Манас эпосундагы көнүргөн сөздөргө дагы токтолуп өттүк. Сөз саноо программасынын бүгүнкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.